кайрадан баштайлы деген идеялар. Биз өстүрүп кайтып. Акыркы 7 жылдан бери туризм жаатында ишкерлигин жүргүзүп келе жаткан Бектен Кадыров регионалдык инвестициялык кеңештин жана анын катчылыгын түзүлгөнү ишкерлер үчүн колдоо деп эсептейт. Себеби бул аянтча аркылуу ишкерлик кылууда жана чет жактан инвестиция тартууда жаралган көйгөйлөрдү чечүүдө чоң жардамын тийгизет. Райондук масштабда чоңураак иштерди аткарганга аракет кылып атабыз. Ошого бизге аябай чоң жардамы тийген атат да. Себеби дегенде азыр бенде мындай площадка болуп атат. Сунуштарды жана суроолорду берип, биз сунуштарыбызды айтып атабыз, алардын баары кабыл алынып атат. Анан кайра азыр эле мына кеңешмеде айтылып атат. Биздин сунуштар сөзсүз кабыл алынып, баягы Минкапка чейин барып, ошол жактан кайра заданиялар келип чечилген атат да. Бул аябай жакшы долбоор, мен жакшы билем, Бектен ушу гречка боюнча жакшы иш башталган. Мына ушул кеп болуп жаткан кеңешменин биринчи отуруму өткөрүлдү. Ага ишкерлер жана облустук райондук бийлик өкүлдөрү катышышты. Анда ишкерлер тарабынан айрым бир көйгөйлөр талкууланып, ал маселелерди чечүү боюнча кеңешменин катчылыгына сунушталды. Көбүнчө эми сиздер билгендей ушул жеке ишкерлердин практикалык жумуш жүргүзгөндө ушундай бир өзүкчө мындай бир дуушар болуп калат ар бир кандай бир маселелерге. Ошонун негизинде ушул мамлекеттик райондук уровеньге көтөрүү кеңешме ал жерде талкуу жүргүзөт. Ошол эле учурда протоколдук чечим менен кабыл алынат. Андан тышкары керектүү министрликтерге, ведомстволорго задача коюлат. Ал тапшырманын негизинде чечкенге аракет жасат кыска мөөнөттө. Аромат эфир майларынан алынган, кошулмаларынан даярдалган самындар. Кеңешмеде мындан сырткары ири инвесторлор менен иш жүргүзүү боюнча да маалыматтар айтылды. Маселен, бир айыл бир продукт долбоору боюнча иш жүргүзгөн ишкерлер бүгүнкү күндө ири кирешелерге чыгып, алардын өндүргөн товарларына суроо талап күчөп жатканы маалымдалды. Бизде негизи 50дөн ашык продукциялар бренд комитеттин сертификатын алышкан. Ал эми өндүрүүчү десек, бир 30дан ашык өндүрүүчү. Ал эми быйылкы бренд комитеттин отурумуна дагы 10дон ашык өндүрүүчү азыр даярданып жатат. 5-ноябрда алар келип өзүлөрүнүн продукцияларын презентация кылып жактап беришет. Эгерде ийгиликтүү жактап берип, бардык талаптарга туура келсе, анда алар менен дагы биз баягы өндүргөн продукциялардын сатуу жагына биз көмөктөрдү көрсөтөбүз да. Негизинен регионалдык инвестициялык кеңештин аянтчасы аркылуу натыйжалуу мамлекеттик жеке өнөктөштүк диалогун орнотуу, мамлекеттик жеке өнөктөштүк мүмкүнчүлүктөр боюнча жеке сектордун маалымдуулугун жогорулатуу жол менен региондордун экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү болуп саналат. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.